Assalamu alaikum урматтуу медианын программасынын көрүүчүлөрү жана мени сүйүктүү катталуучуларым. Мен азыр Ош шаарынын аэропортунан атайын Москва шаарынан келаткан, Россиядан келаткан Умида айымды тоскону баратам. Анткени Умида айым өзүнүн Өзгөн районуна караштуу Карадыйкан айылындагы апасын атайын Россия мамлекетинен келип куттуктаганы ниет кылган экен. Ушул Орозо айында азыр ошол Умида айымдын апасына болгон куттуктоосун сиздер менен бирге чагылдырып, чогуу ортокуш болобуз. Акбарлап туруңуздар. Ой, кандай жакшысызбы? Солтаныңыз жакшыбы мына? Жана таппай койчу. Болду. Бар экен го, мен берди көрбөй калдым. Качан келип калдыңыз? Каяктан келип калдыңыз? Москвадан. Москвадан. Москванын кайсы эме Кыргызстандын кайсы районуна, кайсы шаарына кетип баратасыз? Ош область, Өзгөн району, Карадыйкан айылына. Умида айтсаңыз, эмне максатта кетип баратасыз? Атайымны аэропорттон сизден атайын бир өзгөчө интервью алгым келип атат да. Атайын ата-энеми, чоң энелерими, эжелерими Орозо майрамдары менен куттуктап, сүйүнүчүн сөйөктөрүн агартып келген деп атам. Апаңызды сагындыңызбы? Аябай. Азыр бир саналуу гана апасын сагынбайт. Азыр бир саналуу сааттарда биз ошол аталган аймакка жетип барабыз, Кудай кааласа. Бул менин программасы, урматтуу көрүүчүлөр. Мен ушинтип Умида айымды атайын ушу Ош аэропортунан тосуп алдым. Кечигип болсо да кечирим сурайм. Куш келипсиз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум урматтуу мени сүйүктүү көрүүчүлөрүм. Мен азыр Умида айымды алып Өзгөн районунун Карадыйкан деген айылына кетип баратам. Ушунчалык шашып кетип баратабыз, анткени себеби Умида айым өзүнүн апасын аябай сагынып тур. Аны менен бирге өзүнүн туугандарын, бир туугандарына сагынып тур. Мен азыр жанына кетип баратат. Сагындыңызбы? Сагындым. Саат өтпөй атабы? Саат эмес, машинам жүрбөй атат. Машинам жүрбөй атат. Анда машинанын скоростун 220 метр экен, километр экен саатына, 220 километрге жетсе анда. Мүмкүн болсо канат байлап эле учат окшойбуз. Болду, сиз айткандай болот. Мен урматтуу көрүүчүлөр, биз менен болуп туруңуздар. Азыр саналуу убакыттардан кийин биз ошол Умида эженин энеси менен учурашабыз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум урматтуу YouTube көрөрмандар. Мен азыр Карадыйкан деген айылдын босогосуна кирип келдим. Азыр саналуу мүнөттөрдө ошол Умида айым менен өзүнүн апасынын жолугушуусун сиздерге тартуулаймын. Анықтан биз менен бирге болуп туруңуздар. Кызыктар алдыда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр айтылган жерге келдик. Азыр эненин подаркасын эне үйдө турат да. Эч ким билбейт да, эч кимиз да. Бир жолуктарды алыңыз, тортты алыңыз бардыгын. Токтоп туруңуздар, чогуу киребиз. Мен алдыга кой бересе. Саламатсыздарбы? Сайране деген, Сайране деген. Сайране сизби? Москвада Умида деген кызыңыз бар беле? Ошо Умида деген кызыңыз атайын сиздин ушул сагынычын билдирип, кусалыгын билдирип атайын ушундай сюрпризин берип берди эле. Бул ушул сюрпризди кабылдап коюңуз. Бул Бейшим апам дегени бар. Бейшим апам деген энеге берсеңиз. Экинчи гүл Бейшим энем деген энеге бериңиз. Sizga
Üçüncü gül dağı var. Üçüncü güldü. Kimde ottu ele? Enem, azıncım. Ha, bir yakka veriniz. Anan sizlere suranış mı? Jolukların sal koysanızlar. Anan bu tort mendenen bizdin brand tort, şu mendenen programmasının brand tortu. Sayrende bu mendenen programması. Ümida kızınız sağındınız mı? Sağındım da. Kança yıldan beri göreleks? 4 yıl oldu. 4 yıldan beri. Oy boy. Bir yaktığında salarınızlar. Sayrende, kızınız bilen kança günde bir söyleşiyoruz. Özü zonak kılganda söyleşem. Akırkı jolu kaçan söyleştiniz? 2 gün bolup kaldı o. 2 gün bolup kaldı mı? 5-6 gün bolup kaldı. Bilbeydiler kılap. Oruzanın gününde hazır. Ha, жақсы. Ene salam aytın emis kızınızga, uşul hazır göröt şu YouTube'da-çı. Salam ayta beriniz. Boldur şu enelerdi bağlap, enelerdi parktap, şu meni dağı töröp, çoңoytup, şu erejege jetkizdi dep, estep, uşintiп жоктоп bizde. Atayı, munolardı jönötüpsün, rahmat kızım, sen jönötpeseň delep şu senin o şayakta tınç жүргөнүң, aman жүргөнүң men üçün dövlet dep koysaman bolat. Tınç bol, aman bol, rahmat. Beni sıylasan seni Kuday sıylasın. Senem baldarıňan, kızdarıňan urma sıydı gör. Daima den soluğun jakşı bolsun, ömürüň uzun bolsun, örüşüň jayık bolsun. Daima şu işine iyigilik koldop, Kuda koldosun işi kılıp. Sayrene, emi bul жерден bul eneler oturup tursun, bul Sayra enege özgöçe bir pодаркабыз бар, sürprizibиз бар. Geliyorum seni. Cay basıp geliyorum. Bu da ikinci sürpriziniz, ikinci sürpriziniz. Geliyoruz. Yine geletat ikinci sürprizi kanday kabulday etkeni azыр özübüz çoğu tuğanlar menen, balдар menen çoğu kabuldaybız. Geliyoruz. Ekinci sürprizimiz mına az jakындap kaldık. Mınaki az sekundlar wagtlar kaldı. Ekinci sürprizimiz çıka gelsin. Ene bu sürpriz kanday boldu ene? Elestetdiniz bile? Yok. Elestetdiniz bile? Gelmeyin dediler. Buna polkumdan beni polkumdan getir. Tamam. Любимая моя мамочка. Öyle var. Öyle mümkün dağı da öyle geliyor. Muna ekinci sürpriziniz şu ene. Sizdi atayın Rusiyadan uşul apam uşunda bir özgöçe kılıp bir belek beşkek menen kuvantayın degen niyette. Umida kızınız özü tangamal biz menen jolugup biz aeroporttan tozup aldık. Aeroporttan beri güzötüp keletkanabız. Mınaki. Gelin Umidene deyim de Umidece. Sayrendenin canında tursanız apаңыздın canında. Mınaki kanday tasir ettiğiniz yine aytsanız mı? Kızınız canınız hazır ele 4 yıldan beri görülekmin dediniz. Yüreğim şunday ordunan kozgolup solkumdanıp oturum ayabayla. Egen tolkundanasın. Yok bu yıl karaşöründen geldim. Sağıldım. Ben sizde jakşı görüm. Seni çok da otururum. Bu sürpriz. Jönüңүздөр kalgan kepti üydün içinde olayız ha. Basa berіңiздер. Вот это сюрприз. Вот сюрприз. Вот так надо сюрприз делать. Müslüman oldu, Müslüman. Kulluk olsun. Mehmet de. Al bir koyarsan. Oo, erkek boltur da. Hazır.
Geçirip koyun. Butun. Роза. Мынакей велосипед алат экен да, велосипед алат экен да. Ыйлабадыңбы? Доктор кескенде ыйлабадыңбы? Ай, молодец, анда молодец. Ооба, дебейсиңби? Молодец. Отур. Кана эми кызыңыздын келиши менен өзүңүздүн батаңызды берип баштайлы кана. Ana bismillahirrahmanirrahim. Ey Xuda şu zamanımız tınç bolsun, el yurtumuz tınç bolsun, elin arasında bäribиz tınç bolalı, kızmayam Xudayım ak jol berip muna tınç aman Moskvadan gelip kaldı muna küttürböy. Oynap gülüp tınç aman gelişine muna suyunup sürdüböp muna kütüp oturabız. Gelişim menen o mi? Оми. Банан делип күтүп отур. Banan eken ha, sürpriz edin. Bananға бардыңар шықтыңар. Эмени айтсаңыз, мына ушул Умида кызыңыз боюнча айтып берсеңиз, сиздин канчанчы кызыңыз, анан деги эле сиз канча бала тарбияладыңыздар, өзүңүздүн жашоо турмуш тууралуу бир аз айтып берсеңиз. Эми болгон историяны айтсам, башында эми 6 balalı oldum. 5 kız, 1 oğul. Bulardı çoğoytu, birese tirgilik kılgan vakta 40'ımda kocayın ötüp gitti. Bular jap yaşlı kalıp kalıştı. Arkası 1,5 yaş bolup atasını deli tanımay kaldı. Oşonu menen anı şu tirgilik kılıp gelip bärin Xudaga şükür vışşi. Neme diploma alıp berdim bardığın ele. Bir ele balamma diploma albay kaldım, kılgan bardığını alıp berdim. Balamı da okuğa girgizsek özü kalabadı. Onun da işti jakşı görüp. Bu da Moskvaga ketip kalbasın деген экенсиз да, үйдө эле отурсун, дипломун алса. Ал жагы деле туура болуптур. Мени караш керек да бәрибир. Калганын бардыгын Кудай кааласа тырмышып жүрүп окутуп, чокутуп дипломдорду алып бердим. Анан ушулардын ичинен эми башкасы капа болбосун, бу кызым өзгөчө мектепте ham кызылга бүттү, окууну да жакшы тапшырды. Бюджеттен бүттү окууну бүтүп, анан бул жерде кичине иштеди эле, айлык аз болуп калды. Ошого байланыштуу анан айлык аз экен, мен кичине иштейин деген боюнча анан биринчи Астанадан баштады, анан Москвага кетти, анан аяктан гражданы болуп калды. Ушуну менен Кудайга шүгүр иштеп таап, эми Кыргызстанда элдин баары эле билет, жетишсиз болуп аттык эле. Кудайга шүгүр ушу Москвадан монантип бала чаканы баардыгын жардам берип атты. Азыр дагы Аллага шүгүр ушу кызым көбүнчө баарыбизди элегенге жардам берет. Аллага миң калла шүгүр. Эми муна мени сыйлап, ушунчалык күттүрбөй келип отурат. Meni sıylasa bulam kızından, balasından urmat sıydı görsün, Allah görsösün dep dileyim. Oşlordun jakşı gündörün, jakşı toyların görsün. Allah şonu nasip etsin uşu kızıma dep dileyim. Күттүңүз беле ошо сюрприздени? Жок, муну айтпады эле да. Айтпадым. Не деп сүйлөшсүңүздөр эле? Бирок эненин жүрөгү сезеттейт, бир сезип аткандай болуп атсызбы? Сезгидей кылбады да, мен Жақында оз ачар кылып катмы түшүрөм десем, апа банан бербейин, биякта банан арзан деди. Майли десем, анан бир чымбайлык бир квартирада жашаган бир бала үкөлөрүм кетет, ошондон бербейин деди. Анан муну эч ким күткөн жок. Күтпөйлө анан азыр бар айтканда ошо банан берет турбайбы? Чымбайлы үкөлөрүм мен да. Билбейм, ошентип эле мунун өзүн эч ким күткөн жок, эжесиңдер деле билбесе керек. Өзүн айтпады. Аякта да өзүнүн баласы бар, Москвада окуйт. Ошону менен кошо келем дегенден биз ошого ишенип отурганбыз, эми бир жолу ала келет экен баласын. Каникулда келем. Майдын акыры, июндун башы деп атканбыз. Аллага шүгүр, эми мына Кудайым ак жол берген экен. Бүгүнкү күнү кызым менен мынантип жолугушуп, кубанычым койнума батпай, сүйүнүп, сүрдүгүп отурган убагым. Орозонун күнү ниет кылган экен да, ошо энеме Орозонун күнү барып жолугуп, ак батасын алып келейин депчи. Анан мына
Анан кызыңыздын дагы бир жакшы ниети бул мен дагы энем менен мактангым келет. Мен да энеми бүт дүйнөгө даңктагым келет деген сыяктуу бир өзүнүн максаты болгон экен. Азыр ишке ашып отурат да. Ошо жаныңыздагы эне тууралуу сурагым келип атат да. Бул энебиз ким болот? Өзүңүз тааныштырып коюңуз. Сиз тамада болуңуз. Ооба, бул жеңем мындайча айтканда абысында эле эмес, эми мен келин элемин. Булардын эң чоңу менин кайненем болгон. Дагы бир абысыныбыз өтүп кеткен. Ошол экөө ана менин кайненем эң чоңу болуп, менин кайненеми булар кайненедей көрүп жүрүшкөн абысындар болгон. Анан кийин кайненем өтүп кетти. Анан берки мындан чоң абысыным өтүп кетти. Анан азыр ушул эле абысыным калды. Абысыным эмес, эми жеңем. Анан биз ушу кыздарым баарыбыз бу чоң энесиндей көрүп эле мага имнап келсе, бул абысыныма да ошондой алып келип жоктоп, көңүлүн алып, патасын алып, ошол жакта жүрсөм, чоң апама берип коюң деп подаркаларын берип жөнөтүп турат, Аллага шүгүр. Ошол чоң апасы кыздардын. Кана, эне сиз дагы айта бериңиз эми ушул. Эми дагы өмүрүңүз болсун, бактылуу бол. Уулуңа урмат кыздан сый көргөн бактылуу байбиче болуп жүр. Мен ошол мунун кайнесинин колунда жүргөнмүн. Ушунун жакшы тарбиясын көргөнмүн. Мен ушунун тарбиясын көргөн үчүн экөөбүз ушул убакка чейин сен менге келбей, булам энесин апа бирге жүрүп бирге чоңойдук да. Кайнене келиндей эле болуп калдык. Кайненедей эле болуп калды. Эмне болсо жоктошуп, сыйлашып турабыз да. Бүтөм каякта жүрсө чоң апа деп сыйлап, тапкан ташыганын урматтап берип турат. Өмүр узун болсун, ошо менин жоктугум үчүн Алла муну колдоп таяп жүрсүн. Ошол Умида небереңиз деп коеюн эми ошондо. Неберем болот. Небереңиз ошол өзү ушул Орозон айында ушул апамы баш кылып, ушу сиздерди кошо куттуктап коеюн деген өзүнүн өтө бир улуу максаттар болгон экен да, мына ошол максатына жетип отурат. Умида небереңиз тууралуу бир кызыктуу нерселерди айтып бербейсизби эми? Тамекини кыйынсеттебиз. Умиданын жөнүндө айтып бербейсизби? Сиздикине барып тамеки тизгенин, ошол эжесине жасагандарын айтып бериң. Ошол эжеси. Умида кичинесинен азыр неметсинчи, эне айтыңыз. Жакын кыз болду. Эрте менен эрте туруп келип тамаки тизет эле. Уюн айдаганда барып тамакиси үзүп, тамакинин ишине кирип. Чоң апа тамакини үзүп коюп келдим деп келчү эле. Кичинесинен эле жакын болду. Биздин балдар менен бирге чоңоюп, бирге өсүштү. Эне айтсаңыз, мына ушул баягы кызыктуу окуялардан бир айтып бериңчи. Ушул Умида кызыңыз мындай айтып атат эми, шок болгон, аябай мындай бетке айткан, мындай түз болгон деген сыяктуу пикирлер бар да биздечи. Өзүнүн апасынан сурап көрөлү деген бир оюбуз болуп атат да биздинчи. Умида ушу кичинекейинен баштап эле иштерман болду. Анан окуудан кыйын билди. Башкалардан өзгөчөсү. Анан кайсы иштин болсо өтөсүнө чыккан, мындай мээнеткеч, кыйын, жакшы, менин тең немеми алган, милдетим алган кыз болду да. Анан өтө боорекер, ушул убакка чейин Люкасын атасы катары тейлеп жүрдү десем мен жаңылбасам керек. Үйлөп, жайлап, тиги мунусуна, келинине бардыгына ушундай тегиз, өзгөчө кыз болду. Башкаларга караганда. Рахмат, эне, рахмат. Эми мындай энелердин сөзүн уктуңуздар эми, эми мына ушул катардан сүйлөп кете берсеңиздер, ушул негизги бүгүнкү күндүн себепкери, анан энелердин урматы дегенде, эне. Siz özünüzü tanıştırıp başlayırsanız. Men ejesi oğlum, abjesi oğlum. Umidаны бүт менче эч ким деле билбеси керек, булун ички дүйнөлөрүн. Ушул акам өтүп кеткенден кийин эле Умида көз бир жашап калдык. Менин колумда жашады. Институт бүткүчө, университетти бүткүчө көз бир болдук. Билбейм, ушул Умидада бир Мауглинин сөзү бар го. Сен мен бир кандан жаралганбыз деп. Ты и я одной крови деген. Это наш девиз.
айтып кетишпеди, бул 3-1 тууган. Биздин чоң аталарыбыз 1 тууган болгон. Азыр мына 4-чү поколение, 5-чи поколение балдар жашап атат. Ушуларда биз өзгөчө, биз дайым айтабыз, нас мало, но мы в тельняшках деп коебуз. Себеп бизден ошол чоң аталарыбыздан калса керек, ушу азыркы айтып кеткен энебизден калса керек аселен эмен. Баягы ынтымакчылык. Азыркы заманда 1 туугандын үйүнө кирбейт. 1 тууган менен саламдашпайт. Биз айтып атпайбы, мына 5-чи поколение балдар. Баарыбыз 1 туугандайбыз. Ошон үчүн баарыбызга мен ойлойм, бул Умида эмчес болсо керек биздин баарыбызга. Амиракулов, Тезекбаев, Кулсариевтердин баарына бул бизде эмчес. Каерде ушу Москвада жүрсө дагы, ушул 3-1 туугандын балдарын дайым бири алып жүрөт. Кандай бир проблема чыкса, ушу проблеманы на местах жеринде чечип, ошондо чечкиндүү жагы бар да. Бул мынтип айткандачы өзгөчө инсан. Жеңем да айтып кетти, апам да айтып кетти. Бир өзгөнчөсү ушул биринчиден бул өтө боорукер. Экинчиден мындай берешен, өтө берешен. Анан кийин баягы мына бүгүнкү гана күндү эметпей, келерки жылдарды, келерки эмелерди дагы ойлоп, ошолор үчүн дагы көп жумуштарды аткарып койду да. Айтып атпайбызбы, майрам болобу, бир кандай бир даталуу күн болобу, биринчи ушу биз эмеден WhatsApp'тассак, биринчи поздравление, биринчи куттуктоо ушу дайым Умидадан келет. Умиданын дагы бир өзгөчө эмеси бул өтө боорукердик. Анан жоопкерчиликти өтө кыйын сезет да. Анан өзү дагы мындай эмелерге, мусулмандык эмелерге да өтө кыйын таянат. Исламга кыйын таянат. Ошонун эмнеге ыйманды кыйын билет, кандай эметкендерин. Өзүнүн ишин дагы ошо эме менен айкештирип турат да. Эмнени кылыш керек, эмнени кылыш керек эмес. Особенно 1 туугандарга бул өзгөчө башкача. Эне айта бериңиз эми ушул жерден очерет менен. Ооба. Башкаларга убакыт берели, айта бериңиз. Умида кызым, нары сиңдим. Эсен аман келип алыпсың, куш келдиң. Мен бул Умиданын эже десе да болот, Аяшене десе да болот, апасы экөөбүздүн көңүлүбүз өтө жакын, ички дүйнөбүздүн бар эле бири-бирибизге белгилүү. Себеби мен аныдан 2 жаш кичинекеймин, анан канчалык көңүлүбүз жакын болсо да атын айта албайм. Себеби кайнеже деп коем. Мен кайнежем деп коем. Экөөбүз кыйла бир аяк бияк 40 жылдан нары мектепте деле бирге жүрчү элек. Анан Кудай тагдыры пешене бирге экен, кайра ошо кошунада болуп калыппыз. Эми балдарды не деп бакпайбыз, балдарым, балам. Ошо балдардын таттуу күндөрүн, жакшы күндөрүн баарын бирге көрөйлү деп багабыз. Ошо балдарыбызга рахмат. Ошо энени канчалык сыйласа, Кудайым ал балдарды ham Кудайым ошончолук бала чакасына сый көрсүн, узат урматын көрсүн. Майрам десек деле болот, билгизбеген майрам. Майрамың кут болсун, кайнеже. Дайыма ошо, дайыма жакшы, узун өмүр, бактылуу бол, неберелерден каткыргын көр, карылыктын бактылуулугун сез. Дайыма ошо жаркыраган балдардын астында ойноп күлүп жүрө бер. Рахмат. Эми кийинки энени сүйлөтө берели. Дарбыз. Батырдын бутун этет кылалы. Биз баарыбыз эч күтүлбөгөн бул неме болду. Белек да мындай караганда биринчиден ден соолугуң мекен болсун, өмүрүң узун болсун, сиңдим. Ден соолугуң болсо баары иш алдыда. Кудайым ден соолугуңду берип, келечегиң кең, асманың ачык, көп жаштардын арасында жаштыктын жакшы доорун сүрүп, Кудайым ийгилик колдоп, пайгамбар батасын берип, бай дөөлөтүн берип, дайыма жакшылыктын үстүндө жүрө бер.
Bizdi sыйласаң, seni Кудай сыйласын. Мынтип эжемдин, абижемдин катарында бизди да сыйлап турат. Биз ошого өтө кубанычтабыз. Күтүлбөгөн эле биз мына баланын сүннөт тою деп тою да эми көрүп келели деп абижем небересин отургузуптур деп келдик эле. Мынандай жакшы немеге түшкелип кубанычтабыз да кыскасы. Ооба, сиздерди дагы өзүнүн апасы менен бирдей деңгээлде сыйлаганы бул жакшы көрүнүш да. Мына ошол ушунча бардыңыздарга эч ким биздерге мындай айырмасы жок белектерди берип атат да. Бизбей келип калып анан рахмат. Дайыма ошо уул кыздарыңдын урмат сыйын көрүп бизди сыйласаң, Алладан кайсын. Алланын улуу күндөрүндө сыйлап атасың. Сен дагы улуу адамдардан болушуңду каалайм. Өмүрүң узун, ден соолугуң мекен, келечегиң кең адамдардан бол. Кудай сыйлаган. Энелердин тилеги сөзсүз аткарылат дейт, Кудай кааласа. Сиз эжеси окшойт бир тууган, Мен бир тууган эжеси болом. Окшошуп кетет экенсиз. Бир тууганыңыз менен кандай чоңойдуңуз? Эми баарын айтып өттү. Бул кандай? Бир туугандык баягы мамиле жөнүндө айтып берсеңиз, кичинекейинде кандай эле? Биринчиден ушу куш келипсиздер, сиңдимиз приездден аман эсен келгени үчүн. Мына баардыгы толкундансыз, бүт энели баардык энебиз баарын. Ушу энелерибиз аман болсун, эсен болсун, тешенебизде бар болсун. Саңа дагы рахмат. Передачаң өтө сонун экен. Мына действительно энелерге сюрприз болду да. Ойлогон жок да, жүрөктү толкундап биякта келсек аяктан биз действительно мындай келгенде мезгилбиз ба, биз мандарин ушундай сан деген экинчи сюрприз мандарин окшойт деп барды. Мындай мандаринчик сюрприз алып келдиң. Рахмат сага дагы. Эми сиңдимне экөөбүз кичинекейден ушу экөөбүз разницасы 3 эле жаш. Ошо биз эмне болсо да 3 жаш чоңсуң, аны кыл, муну кыл деп апаң бул жака кеткенде баарын айтасың. Баарын жасайт эле. Так, эмне ошо баарыбыз эле кошо кылып. Шунга тийгенде Урганда защита кылган учурлар болду. Урганда качпайт эле, калтакча тура берип эле жылып кетпейт эле. Местасында до конца жейт. До концалардан экен да, до конца. До конца. Атты шуруп алып ошо жылбайт эле до конца. Андан кийин келмесе урелекте эле качып кетишет эле. Ошо баардыгы сөздөргө кошулуп, мына эжелерим, апаларым кандай жакшы сөздөр сүйлөдү баарына. Бул дагы эң кичинекей сиңдүүбүз, Питердеги сиңдүүбүздүн баласы. Сүйлөп койсуң, Майыр. Бул дагы эме кылам да, кана биринчи. Апаңа салам жолдоп койчу. Ассаламу алейкум деп дажаң учурашты. Ана? Ассаламу алейкум. Башынан. Болса аля деп коюңлар, кидан нитасы. Салатис. Кана? Жажаңа кол бер. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшы да. Атак жакшы. Мындайлардан экен да. Бала чака тынчпы дейт, айтчана? Кана? Бала чака тынчпы? Тынч. Өзүңүз жүрөсүзбү? Качан үйлөнөйүн деп атасыз? Азыр келди. Азыр келди. Аз калды. Качан армияга барасыз? Армияга барасыңбы? Солдат болосуңбу чоңойгондо? Ооба. Ой, молодец. Полбан жигит экен да, полбан жигит. Кол берип турасың? Чырашты. Эми сиз сүйлөп койсоңуз, бир жака жакыныраак отура бериңиз. Жакыныраак. Ким болосуз? Ошо бир эле уулубуз бар деген. Ошол бир эле эркек бар деген ошол. Сиз экенсиз, а? Бир тууган укасы болом. Ошо абжегимдин келиши менен сагынганбыз. Абжемин ден соолугу болсун. Аяга катты сагынып туруп экенсиз. Чындап. Эми бир тууган деген бир тууган да, конечно. Мен атым Бекиш. Эжелерим, апам. Ошо үйдүн хозяиним биз. Ошо. Эми халаза эми сиз да муну үйдүн хозяини. Эч нерсе талаша албайт. Только келгенде бир кашык вилкаларды чөндүккө салып кетип калышы мүмкүн, а так. Ооба. Баары сиздики да. Чөнтөккө салып кетеби, жаап келип тура ошондосак. Эми кыз кишилер көп болгону жакшы, эми эркек кишилер дагы өзүнүн орду бар, кыз кишилердин өзүнүн орду бар дегендей. Жолмо-жол сизди мактап келди, ошо сиз жөнүндө көп сөздөрдү айтып келди. Мен бир гана укам, менин иним бар депчи. Сиз демек сизди аябай жакшы көрөт экен.
bir tuğanım dep geldi da. Gelgençeç. Şunu koşup koyun, bирок көз тибесин, бирок ам болса, onu kaga tatıktı. Bardızdan qavar alıp durat. Onu pese variant da yok da turabı, ошон үчүн баарын көз жалгыз Tünü gün болсо. veren tap barat. Бирок жалгыз деп эч качан өкүнбөш керек. Баягы бир туган эжелериңиз бар. Мындай алып караганда өзү ар бир адам жалгыз да. Бир туган болгон менен эле баары жалгызбыз да. Ушундай жакшы эжелериңиз бар экен. Эң жакшы үй бүлөнүн мырзасы деп сизге номинация бердик. Үйдө эжемин эң чоң, эжесинин эң чоң баласынан тайнемин эң чоң небереси болом. Айта бериңиз, аха. Эң чоң небереси. Үйүңөргө куш келипсиз. Ден соолук каалайм сизге. Сизди баарыбыз жакшы көрөбүз. Эң добрый эжем десем де болот. Тайнеме да ден соолук каалайм. Туткан оразасы кабыл болсун баарыңыздар. Баарыңызга ден соолук. Uzun ömür каалайм. Үйлөнгөнсүзбү, элеспи? Үйлөндүм, жакында. Быйыл жакында үйлөнүп, ошо Үмида сюрприз кылып, дом подарка кылды. Мынакей вообще. Мынакей да, аябай. Келе албай калды 6 жылдан ошого карантин маалында. Мына эми Үмидеже ушу баардык жакшы калуу тилектерди өз көзүңүз менен эмес, өз кулагыңыз менен угуп атасыз да. Бул деген нерсе баягы сизге болгон урмат-сый, анан биринчи кезекте эми сизден ушунча ыраазы болуп аткан ата энеңизге рахмат. Мына энеңиз дагы сиз жөнүндө аябай жакшы кептерди айтты. Чоң энеңиз, чоң апаңыз, бул жердеги да энелер дагы, бир туугандарыңыз баардыгы айтып өттү да. Мына ушулардын көзүнчө сиз бир суроо менен баштасаңыз кепти. Өмүрүңүздө айтып көрдүңүз беле, мен апа сизди сүйөм деп. Айтып көрдүңүз беле? Сүйөм деп айткан жокмун. Жакшы көрөм деп айтам. Жок, жакшы көрөм дегенден көрө андан да бийик сөз бар. Сүйөм деп айткан эмесмин, айтылат. Анда ушул учурдан пайдаланып, ушу энебизди апа мен сизди сүйөм деп коюңуз. Бири энем, бири апа. Эркек болгондо палбан болмок экен да, кызыңыз Үмида. Улакчы болмок экен да, мындай, Жөн эле чоң атасы улакчы деди. Ошо чоң атасы ушу Үмида эже тартып калыптыр да. Жаз өрөнү боюнча эле да. Майли ишиңиз өмүрүңүздөрдү берсин мынакей. Ата эненин эң бактылуулук көзү мен ушундан башка элестетиш мүмкүн эмес да. Ушул убакыттарды, чана ошол эле мезгилде ушул турган сиз ушул эки чоң ыйык бейиштин белгилери болгон адамдардын ортосунда отуруп сиз ушуларга калуу тилекти айтып атканыңыз дагы бул өзүнчө бир чоң. Ооба. Мынакей, ооба. Сагындыңыз беле? Сагынган өтө чө такое. Как мындай вообще сагынган эмес, сөз жок. Сагынган айта албайт. Эми ошо берки сөздөрдү таппайбыз, но хотя бы сагындыңыз да турабы? Сагынган. Ыйлап жүрдүм да, сагынып. Жытына зар болуп, куса болуп дейт го. Үнүн угуп камерадан сүйлөшсөң, ал башка. Мына келип жана кучакташып, мына колдорун кармаган это бул башка деген да. Туура айтасыз. Assalomu alaykum Tayne, qandaysiz? Tinchliklaringiz yaxshimi? Qarmagan ro'zangiz qabul bo'lsin. Hech qachon urbangiz, tinchlikda bo'lingiz. O'g'il qizlaringizning peshanasida har doim bor bo'lingiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Эне кандайсыз? Денсаулыктарыңыз кандай? Оорубай, сыркабай жүрөсүзбү? Ушу туткан орозоңуз кабыл болсун. Сизге узун өмүр, чың денсаулык каалайм. Эч качан оорубаңыз. Ушу биздин пешенебизге бар болуңуз, аман болуңуз. Биз сизди аябай катуу жакшы көрөбүз. Тайне, сәлеметсізбе? Мен Айлин. Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Оразаңыз қабыл болсын. Мен сізді қатты жақсы көремін. Тайне, қандайсыз? Денсаулықтарыңыз жақшыбы? Эч качан оорубаңыз. Көп жашаңыз. Карман орнуңуз кабыл болсун. Мен сизди жакшы көрөм. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк
Yıldan yürek Düğünümde jarıkşam Siz ar bir tam Yol qarap kütüp yürgün Halo apam apaken Canım düğünüm dereken Sağınışta ulumuz ar günü Altın nasıl apaken Haruva kuyörüm menekem may Apakem may Ubayım bir tartıp Uykusuz tağın men Düşükü köp canı Barına göngön Çaçınız ağınen Alista жүрсөм da Özüңdө büt oyum Sağыныç or bolup Kusa tolup Baratam sağa uçup Halo apam apaken Canım düğünüm dereken Sağınışta ulumuz ar günü Altın nasıl apaken Haruva kuyörüm menekem may Halo apam apaken Canım düğünüm dereken Sağınışta ulumuz ar günü Altın nasıl apaken Haruva kuyörüm menekem may Apakem may Apakem may Büyütkün süt menini canımdan Jaralgan süt kanımdan Eviniңizden Aylanıp geçsin çoğ enin Teyteygen şapalağından Aylanıp geçsin tayenin Teyteygen şapalağından Oldu? Oy, oldu. Үйүнү зор экен, а үйүнү. Жаш кезде жакшы ырдаган окшойсо, жаш кезде мындай үйүнүңүз аябай эле сонун ырдаган экен, а? Кана эми эне сиздер да кем калбаңыздар эми. Сиздер деле ырчын аябай илгери колхоз сапасыбагында. Окшоштура бериң эне. Улар кушу чат көккөлөп Улду бактың бөпөлөп Урматтуу эне болуңуз Айбек киштин улун жетелеп Кымбаттуу эне болуңуз Ай кыздардын кызын жетелеп Рахмат эне, рахмат. Аплодисменти каякта, аплодисменти дегендер. Кол чаап турасыздарбы? Булбурак келбейсиң ба? Кана эне бир алып берсе керек, булар деле жөн койбойт а энебиз дагы. Ырдап коюң дейт. Чоң апа 18 жашты. Бир куплет ырдап коюң, бир куплет. Калайчы. Таба бериң. İşte gelmeye kalan. Evet. Balada. Öğrenirleriniz var mı? Gölürlerim var da odat. Köpürleri var da enelerin. Bular. Ardın çay kara. Ana düş. Şam kalbaptır çaştık kılçalık. Ulumdu mınca garvapmın nevire şirim mınçalık. Ay rahmat.
Bütkünsüp menin kanıman, aylanıp çıkpat canıman. Nevel sadağan geçsin canın, bıydıgan senin koluna. Vay rahmat. Canıdan tura başlasa, taytaylap kadam teştasa, sırpete çişet çırağım, cığılıp kete cazlasa. Vay rahmat. Ha, rahmat. Bu özü bola düşünçedir öz negizi. Söz sizde kana. İlgeri jana sapkosda çöpkө çıkkan ırlarыңыздардан азыр ал убакта арабай жаш келин болгонсуздар. Kızıl gül kayda dep jürsem, kıranğa öskün turbayбы. Kız gezek kayda dep jürsek, ay kızlarga ötkön turbayбы. Övünüңүздөн. Yaşıl gül kayda dep jürsek, jaylogo öskön turbayбы. Жаштык кез кайда деп жүрсөк, ай балдарга кеткен турбайбы. Карыны көрсөк көчөдөн, каткырып күлүп өтчелек. Мас болуп жаштык өтүн, аңа картайбай жүрүп течелек. Рахмат. Рахмат. Бу жерде жалаң энелерчи ырчы болгон экен а жаш кезинде. Даярдан отурат эжем жана эле. Улам шуурап коет кана. Мен ырдаган эмесмин. Мен айтып берейин, Азада Бегим Кулованын мен үчүн деген. Себеп Умидага эч ким өзүмө бүгүн чоң элек, чоң майрам кылып атат. Баарынын көңүлүн көтөрүп атасың. Ошон үчүн бул дүйнөдө эң назик бул көңүл экен да. Мен үчүн акча деле кымбат эмес. Кичинекей шереңкеден күйүп кетет. Мен үчүн ол деле кымбат эмес. Аял алса аялынын сөзүнө кирип кетет. Мен үчүн кыз деле кымбат эмес. Бейтаныш бирөөнү ээрчип кетет. Мен үчүн өмүр деле кымбат эмес. Ажал жетсе асылып алып кетет. Мен үчүн амал деле кымбат эмес. Жашым жетсе жашы келип алып кетет. Мен үчүн үй деле кымбат эмес. Катуу жер силкинсе урап кетет. Мен үчүн бир гана көңүл кымбат. Кичинекей шамалдан үшүп кетет. Ой, молодец. Өтө сонун болду. Өтө трогательный болду, өтө. Мына эженин сөзүнө 100% кошулам. Бул Умида айымдын берген белеги же болбосо таккан шакеги же сөйкөсү маанилүү эмес. Бул деген көңүл болот. Бул деген ушундай сонун энелери бар Умида айымдын эң бактылуу көз ирмемдери десептейли. Ал эми энелер болсо мына көңүлү көтөрүлүп, бир жери кичине багы ооруп аткан болсо бат эле сакайып урутуп жашарып кетишти. Мына өзгөчө ырдап, канча күндөн бери ырдай элек болсо мына бүгүн ырдашты бардыгы. Эми кеткенче дагы сырдашат, өзгөчө Умида айымдын апасынын энебиздин кубанычы чексиз болуп турат, мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына бир туугандары болсо таптакыр курсанчылык, просто сөз жок. Эң чоң бир тууганы сүйлөбөдү го. Жок, бул бияка өтсөңүз, бияк жака өтсөңүз. Каякта жүрүп? Өзүңүздү тааныштырып эже, өзүңүздү тааныштырып сүйлөй бериңиз. Сүйлөп бүткөндөн кийин сразу аркасынан бир куплет ырдамай болот. Сүйлөбүлөн эң чоң кызымын. Biz meni enem bagып алган кичинекейбизди. Умиданы ошо дайыма белиме көтөрүп чоңойтком мен. Умида сиңдим, мен чоң рахмат. Ушундай сюрприздерди кылып келгенине аябай кубанычтабыз. Азыр өзүмө сөз деле келбей атат чындыгында. Майли. Бул кубанычтын эмеси. Надо все говорить. Мен сизди жакшы көрөм. Кана айта бериңиз. Ошо баардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Бул бир тууган эле эжемдей көрөм мен дагычы, ажеми. Ошо. Сиз кайненеңизди кандай урматтайсыз? Ошо апа катары эле көрөм, өз кызымдай эле көрөт мени деле. Ошо баардыгы жакшы.
эч кайненедей кылып мамиле жасабайт. Башка кайненелердин өзгөчөлүгү эмнеде? Бир эле сапаты болушу мүмкүн да? Ошо кызындай эле көрөт болгону. Калган сапаттар окшош. Окшош эле кызындай эле мамиле жасайт. Туз аз болуп калыптыр. Жок. Же өктөн болуп калыптыр. Айта бериң эмне арай көз жарайды. Тамаша. Эми болгонун айтасыздар сиздер эле турабы? Мына эне Умида айымдын ушунчалык сюрприз уюштуруп атканы бул азыр бул жерде чакан эле коллектив болуп көрүнгөн менен бул дүйнө жүзүнө кете турган нерсе. Ошону эске алып коюш керек. Кызыңыз ресторанга 600 000 адам чакырып той өткөргөн менен азыркы ушул мен энеми ушул бардык дүйнө желелеринде көрсөтүп мактанам дегени бул 1000 эсе жогору турат да эне. Бул сизден кийинки небере чебере кыбыра бардыгы ар дайым эстеп тура турган учур да эне. Мени жакшы көрөсүзбү? Кана кыз менен бала мындай сүйлөшүңүзөрчү, бир көрөлү, бир диалог болупчу. Мени жакшы көрөсүзбү? Сени өзгөчө жакшы көрөм. Калгандар азыр кетип калбасын азыр. Мама. Скоро уедет, я останусь рядом. Сиз пул бербей турсуңузбу пул? Эми эне просто мындай тамашалашып айтат, себеп дегенде ар бириңиздерди 9 ай көтөрүп, 9 ай ичинде кандай кыйынчылыктарды көрүп, анан ушул эрежеге жеткизип, даже жөн жеткизбей, дипломдуу кылып жеткизип коюп, монтип жаркыратып турган бул энеге чексиз рахматтар болуш керек. Муну өтө жакшы көргөнүм 4 жылдан бери келбей, өзү үй алып, үйгө кирди, ага чакырды, барып келдим. Россияга барып келдизби? Ооба, барып келдим. Үйгө кирип ошол жерде катма кылды. Россияда. Тууганымды чакырып, ага барып келдим. Анан мени азыр эмнеси колунда эмнеси бар эле? Гүлчөсү бар, бала сүйгүнчүк дейт. Апа, иштекеден камың жокпу? Дарипаридан камыбай атасызбы? Акча жөнөтөйүнбү дейт. Жок десем болбой, акчаларды жөнөтүп турат. Эми дагы 20 000 рубль жөнөтөм деп аткандан эртең барып алам деп атсам өзү келип калды. Азыр чөнтөккө салып койгон анычы, ал турат. Баягы бирок берки кыздарыңыздар деле жөн келбептир, алар деле чөнтөккө салып келген деп коеюнбу. Тамаша, бул кызыңыз алыста да, ошон үчүн башка бул кызыңызда калган кыздарыңыздар күндө келип сиздин ырашыгыңызды салып турат. А бул кыз ошентип акча салып сизге жардам. Себептен алыста турат. Башка вариант жок. Ошон үчүн өзгөчө болот. Ошон үчүн өзгөчө болот. Атаге бул балаңыз дагы сизге өзгөчө белек. Бул кызыңыз андан өзгөчө белек. Бул туугандарыңыз, энелер сиз үчүн бул алмаш кыз, дүйнөгө алмаш кыз белектер. Мен өзгөчө жакшы көрөм. Негизи баарыбыз эле өзгөчө болуп кеттик. Бул бир туугандардын арасынан эң эле сулуубуз. Анан бул кандай десем, по-русскому айтканда внимательная, чоң бул кечүү, баарыбыздын туулган күнүбүз. Какой-то бир праздниктер болсо, баарыбызды башкача куттуктайт, подаркаларды берет. Анан ошол эле ошо Астанада, Питерде эжелерим бар. Аларды деле жакшы көрөм. Чын жүрөктөн ошо баарыңыздарга салам. Рахмат. Ушул передачаны калтырбай көрүңүздөр. Рахмат. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана мен энем программасынын үзбөй көрүүчүлөрү жана катталуучулары, биз азыр алыскы мамлекетте жашаган, тагыраагы Россиянын Москва шаарында жашаган Умида кызынын энесине болгон
Аны менен кошо энелерине болгон деп да кошуп кетсек болот. Себеп дегенде бул жакта да жогоруда көрсөтүлгөндөй Умида айымдын эң бүгүнкү күндө дүйнөгө алмашкыс инсандары, ата-энеси турат. Мына ушул учурдан пайдаланып, ар бириңиздерге айткым келет. Мен менен программасын үзбөй көрүп туруңуздар, анткени ар бириңиздердин энеңиздер ушундай учурга татыктуу деп эсептейбиз. Андыктан жогорудагы, алдыдагы жазылып турган телефондорго чалып, күн түн биз менен кабарлашыңыздар. Биз Кыргызстандын 7 дубанына жетип барабыз. 24 саат бою кызматтабыз. Энелер аман болсун. Биздин программаны акмалап туруңуздар. Менин программасын көргүлөр. Баарыңыздарга салам.